Заманың құрсын. Мына электромобильдер таксиде кенен эле жүрүп калды. Азыр айдоочудан бирөө сурап, өз билесиз өткөндө мен бир видео чыгардым эле электромобиль жөнүндөчү. Электромобиль эркектерге эч кандай зыяны жок депчи. Зыян экенби, айткылачы. Эч кандай зыяны жок туурабы? Мен өзү профессиям инженер мехатроники робототехникада. Электрикмин да. Вот. Вообще зыяны жок да. O телефондон зыяны көбүрөөк. Чөйтөктө жүрөт да. Бул электромобилдерде электромагниттик поле болот батарейкасында. Токтун күчүнү частотага айландырып пространствого тараткан бөлүкчүлөр мында дээрлик жок десе. Анан даже автопилоту бар автоунааларда аларда лидар деген датчиктер бар. Вот ошол лидар, дистроник деген датчиктерде аларда частотаны астыга радио толкундарды таратат. Препятствияга келип кайра излучение болуп приемник датчикке келгенде ошонун эсебинен алар башка полосада бараткан машиналарды көрүп мозгиси ошого жараша машинаны автопилот менен башкарат. Мындай нерсе премиальный сегменттеги автоунааларда бар. Булар Denza N9'да бар, Li Auto 9'да бар. Анан автопилоту бар автоунааларда вот ошондой нерселер камтылган достор. Бул эч кандай зыяны жок. Өзүбүз коркпой эле мына таксиде баратабыз мисалы үчүн. Эртеден кечке канча саат иштейсиңер? 8 саат, 10 саат иштейсиңер, 6-7 саат. Да, 6-7 саат. Самый важный момент, эркек киши экенсиң. Үй бүлөң барбы? Үй бүлө жок. Бойдого экенсиң да, бирок функционал жакшы эле да турабы? Вот. Өзүңөр уктуңар. Бул заправкаларга зыян. Болгону заправкаларга зыян. Бирок экологияга пайда бул. Түтүн чыкпайт. Вот. Бирок мен бекер өлкөгө мындай машиналардын көп санда ташылып келишине мен каршымын. Бул мен жеке өзүмдүн позициям, жарандык позициям. Себеби мен бир аз глобалистмин. Себеби бизде бул электромобилдердин бара-бара булардын батарейкасы иштен чыгат. Вот ошол иштен чыккан батарейкаларды жанагы кайра иштетүүдө бизде эч кандай технология жок. Мындай нерсе даже Кытайдын өзүндө да жок.